Бүгүнкү иш-чарада биз ПИК инновациялар өнүктүрүү борборунун бүтүрүүчүлөрүн чогултуп жатабыз. Эң негизгиси бүгүнкү иш-чарада биздин бүтүрүүчүлөрдүн арасында болгон кандайдыр бир өнөктөштүктү түзүүнү кабыл алып атабыз. Ошол себептен иш-чарада биздин Оштун бүтүрүүчүлөрү, андан тышкары ПИК Бишкектин бүтүрүүчүлөрү да катышып отурат. Эми айта кетсек, буга чейин биздин жетишкен жыйынтыктар бул биз иш орундарын түзгөнбүз, андан тышкары биздин бүтүрүүчүлөр өзүнүн каражаттарын көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк ала алышты. Бүгүнкү күндө мен айтат элем, биздин бүтүрүүчүлөр сөзсүз түрдө баягы ишкерликти баштагандан кийин ошого баягы кандайдыр бир тоскоолдуктар болбосо дагы ошо тоскоолдуктарды жеңүүгө багыт алыш керек. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык Кыргызстандын коому жана экономикасын чыңдоого негизделген. Чакан жана орто бизнес ага чоң салым кошо алат. Ушул бийиктиктерге сиздер ушу бүгүнкү күнү аткарып аткан иштериңиз менен жетишиңиздерге мен баардыгыңыздарга тилектешмин. ПИК Бишкек программасы да биз бизнесинди өстүрүү деген демеде окуганбыз, сабактарды окудук. Бизге өтө көп жакшы маалыматтар болду. Бизге ушул көп бизнесмендердин башын бириктирип, анан кийин жакшы идеялар, жакшы ойлорду бири-бирибизден алсак болот. Бул жерде метод алмашуу же болбосо өзүбүзгө мындай бир платформа түзүп берип атат да. Анан Оштон, Бишкектен, Нарындан деген бардыгы келип туруп ошол демеде биз бири-бирибизден көп нерселерди алабыз. Ошондой эле мисалы үчүн мен өзүмө робототехниканы кошкум келип атат. Ошондой эле биз ПИК Бишкекти окугандан бери бизнеске болгон көз караш башкача болду, өзгөрүлдү. Анан бизге клиенттерибиз көп болду. Анан бир эле жерде турбастан мындан алдыга карап умтулуш керек экенин көрүп туруп, азыр биз уже ошол өзүбүздүн билим кенч мектебибизди дагы расширение кылып, чоңойтуруп, филиалын ачканга биз даярдап атабыз. ПИК Бишкек жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берет. Катышыңыздар, окуңуздар, окуу менен көп нерселерге жетишсек болот. Финансовый грамотность, ошондой эле налоговый жактан, ошол бизге мисалы үчүн тоскоолдук боло турган жерлерге булар бизге өтө чоң колдоо көрсөтөт, жардам берет. 2021 жылдын сентябрь айындагы тандоонун негизинде ПИК Ош инновациялык борборунда окууга өтүп, онлайн форматында окудук. Окугандан кийин сертификатка ээ болуп, бул жерден бизге биринчиден ишти алып баруу, мындайча айтканда, ошол жумуш жасоодо же бизнести жүргүзүүдөгү туура тандоолорго жол алат экенбиз. Андан кийин салыктардын түрлөрү, салыктарды кандай төлөш керек, анан жумушчулар менен кандай иш алып баруу керек, анан бизнестеги жанагы тартылуучу инвестиция, кандай жолдор менен инвестициялар келет, инвестиция менен кантип иштөө керек, же болбосо гранттар менен кандай иштөө керек деги эле. Бул бизнес деген бул жашоо. Ошол жашообузду кандайдыр бир деңгээлде жакшы жолго коюп, жана ыңгайлуу, ийкемдүү жолдор менен алып баруунун натыйжаларын берет. Биз өтө терең ыраазычылыктарды билдиребиз. Жана ушул окууда биз дагы башка дагы адамдарга айтып чакырып кетти элем. Ушундай окууларга катышуу керек, зарыл экен. Себеби бул эми Кыргызстан боюнча азыр Бишкек шаарында, Ошто, Караколдо 3 жерде ачылган экен. Биз Бишкектеги бүтүрүүчүлөрүн, ПИК Оштун бүтүрүүчүлөрүнүн кечесине да катышканбыз. Экинчи жолу мына Ош шаарында өтүп атат. Бул аябай сонун нерсе экен. Ондан сырткары бул жерде тандоо дагы өтө, мындай айтканда, өтө тактык менен өтө жогорку деңгээлде тандоо болду. 200 адамдын ичинен 57 азыркы мезгилде Ош шаары боюнча, Ош областы түштүк региону боюнча 57 адам ошо ПИК Оштун бүтүрүүчүлөрү экен. Анын ичинде биз дагы барбыз.
биздин бүтүрүүчү тайпабызда 11 адам бүтүрдүк. Негизинен тандоо аябай жакшы. Анан бул жерде бардык бизнестин тармагында туризм болобу, окуу борборлору болобу, кызмат көрсөтүү же дагы башка ушул сыяктуу бизнестин түрлөрүндө бул бардык жактан дагы ийкемдүү жана кандай бир түйшүктөр болгон болсо же проблемалар жаралган болсо ошолорго да жооп таап жана жооп алууга болот экен. Мен силерге терең ыраазычылыгымды билдирем.